Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутмандуу күнүңөр менен. Баарыңарды кирип келген 2021 жылыңар менен куттуктаймын. Жаңы жылда жаңы ийгиликтер, жакшылыктар болушун каалайм. 10 класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү сабактын темасы адам укуктары деп аталат. Ал эми грамматикалык материалыбыз татаал сүйлөмдүн грамматикалык белгилери. Бүгүн сабакта татаал сүйлөмдүн грамматикалык белгилери тууралуу маалымат аласыңар. Адам укугу тууралуу сүйлөшөсүңөр. Адам укуктары жөнүндө өз билгендериңерди башкаларга айтып, жазып берүүгө үйрөнөсүңөр. Адам укуктарын билүү жана сактоо маанилүү экендиги жөнүндө ой жүгүртөсүңөр. Бүгүнкү сабакта адам укугу деген эмне деген өтө маанилүү суроого жооп издейбиз. Канча жаштан баштап адам укукка ээ? Адам укуктары кайсы документтерде каралган? Адамдын кандай укуктары бар? Биз өз укуктарыбызды билебизби? Эмне үчүн укуктарыбызды билүү керек? Деген суроолор. Анда эмесе, сабакка көңүл буруп, ушул суроолордун тегерегинде кеп кылалы. Адам укуктары. Бул сөздү укканда силер эмнени элестетесиңер? Балким Конституцияны элестетерсиңер. Же адамдын коопсуздугун, эркиндигин, адам укуктарын коргоо керектигин ойлонорсуңар. Адам укуктары жеке, саясий, социалдык, экономикалык, маданий, экологиялык укуктар болуп айырмаланат. Келгиле балдар, укук деген терминди окуп чыгалы. Анын маанисине көңүл буралы. Адамдардын коомдогу мамилелерин жөнгө, тартипке салуу үчүн мамлекеттик бийлик тарабынан белгиленүүчү жана корголуучу нормалардын, эрежелердин жыйындысы. Биз укук деген сөздү укканда, укукту колдогон адамдардын кесибин элестетебиз. Укук деген сөздү укканда, бул мамлекеттеги өтө маанилүү нерсе экенин ойлонобуз. Укук деген сөздү укканда, укукту коргоочу органдар бар экенин элестетебиз. Ушул жөнүндө сүрөттөрдү карап чыгалы. Сүрөттү карагыла. Адамдар коомдогу түзүүчү күч. Коомдогу мамилелер, адамдардын коомдогу мамилелери мыйзам аркылуу жөнгө салынат. Бүгүнкү сабагыбыздын максатында биз татаал сүйлөмдүн грамматикалык белгилерин өздөштүрүүнү көздөйбүз. Татаал сүйлөм бул эки же андан көп жөнөкөй сүйлөмдөр мааниси жана интонациясы боюнча бүтүн бир ойду билдирсе, ал татаал сүйлөм деп аталат. Муну билчү белеңер балдар? Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен байланышат. Алар байламталар аркылуу, са мүчөсү бар этиш аркылуу, атоочтук, чакчылдар аркылуу же интонация аркылуу байланышат.
Бүгүн биз татаал сүйлөмдөр менен адам укуктары жөнүндө сүйлөшөбүз дедик. Адам укуктары бир катар негиздүү эл аралык документтер 1948 жылкы адам укуктарынын жалпы декларациясы, 1966 жылкы адам укуктары жөнүндө эл аралык пакт менен бекитилген. Ошондой эле мамлекеттердин конституциялары жана мыйзамдары менен бекемделген. Бул сүйлөмдө биз адам укуктары жөнүндө татаал сүйлөм менен сүйлөдүк. Ошондой эле деген байламта аркылуу эки жөнөкөй сүйлөмдү байланыштырдык. Эгер мамлекет адам укугун кепилдей албаса, ал жаран эл аралык деңгээлде даттанууга укугу бар. Алба, албаса, ал деген этиш. Кепилдей ал. Кепилдей ал деген сөздүн маанисине кийинчерээк дагы көңүлүңөрдү бурам. Демек, кепилдей албаса деген са мүчөсү бар этиш аркылуу биз эки сүйлөмдү байланыштырып сүйлөдүк. Адам баласы төрөлгөндөн баштап, ал адамдык укукка ээ. Бул дагы татаал сүйлөм. Эки жөнөкөй сүйлөмдү чакчыл бириктирди. П мүчөсү бар этиштин формасы. Эми интонация аркылуу эки жөнөкөй сүйлөмдү байланыштырып айталы. Биринчи жөнөкөй сүйлөм. Жеке адам өз укуктарына төрөлгөндөй эле ээ болот. Экинчи жөнөкөй сүйлөм. Аны мамлекет бербейт деп таанылган. Демек, эч кандай байламтасыз, са мүчөсүз, чакчылсыз биз интонация аркылуу гана эки жөнөкөй сүйлөмдү байланыштырып татаал сүйлөм менен айттык. Жеке адам өз укуктарына төрөлгөндөй эле ээ болот. Аны мамлекет бербейт деп таанылган. Адам укуктары жөнүндө кеп кылып жатып, адам укуктары жөнүндө окуй турган текстте жана биз силер менен баарлашуу учурунда активдүү боло турган сөздөрдү улам түшүндүрүп, алардын маанисин сүрөттөр аркылуу таалкуулап бара беребиз. Ошондой сөздөрдүн бири камкордук. Сүрөткө көңүл бургула. Ата энебиз бизге, балдарына камкордук көрөт. Ал эми мамлекет өз жарандарына камкордук көрөт. Канча жаштан баштап адам укукка ээ деген суроого жооп алалы. Адам баласы төрөлгөндөн баштап, ал адамдык укукка ээ. Баарынан мурда жашоо жана өсүп өнүгүү укугу бар. Улуулар тарабынан камкордукка жана татыктуу адамдык жашоого укуктуу. Экинчи суроо. Адам укуктары кайсы документтерде каралган? Адам укуктары бир катар негиздүү эл аралык документтер 1948 жылкы адам укуктарынын жалпы декларациясы, 1966 жылкы адам укуктары жөнүндө эл аралык пакт менен бекитилген. Ошондой эле мамлекеттердин конституциялары жана мыйзамдары менен бекемделген. Ар бир адам расасына, өңүнө, жынысына, тилине,
динине, саясий же башка ынанымдарына, улуттук жана социалдык тегине, мүлктүк, тек жайлык же башка абалына карабастан бардык укуктарга ээ. Анткени адамдар мыйзам алдында бирдей. Балдар, адам укуктары жөнүндө биз бир топ документтерди атадык. Анда суроолорго жооп берели. 1948 жылдын 10 декабрында жактырылган адам укуктарынын жалпы декларациясы деген документтин кандай тарыхый мааниси бар деп ойлойсуңар? Эмне үчүн ушул жылдары адам укуктарынын декларациясы кабыл алынган? 1948 жыл улуу ата мекендик согуш, экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки жылдар экенин эске алгыла. Суроолорго жооп бергиле. Укук коргоочу уюмдар. Укук коргоочу уюм. Силер сүрөттөн укук коргоочу уюм Бириккен Улуттар уюмунун эмблемасын көрүп турасыңар. Бириккен Улуттар уюму адамдын укугун коргоочу уюм. Биз силер менен окуп чыккан текстте Бириккен Улуттар уюму кабыл алган документ жөнүндө окудук. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы кабыл алган адам укуктарынын жалпы декларациясынын биринчи беренесинде адамдардын баары жарык дүйнөгө эркин болуп келери, укугу жана ар намызы жагынан бирдей экени көргөзүлгөн. Андыктан бул декларация эл аралык укуктун тарыхындагы эң маанилүү документ. Кепилдик. Бул сөздүн маанисин түшүнүү үчүн сүрөттү карагыла. Биз силер менен кепилдик берүү, кепилдик алуу деген этиштерди жогоруда караганбыз. А бул жерде кепилдик зататоч. Эмне кепилдик? Кепилденген эмне кылган? Бул этиш. Адамдын укуктары мамлекет тарабынан кепилденген. Демек, мамлекет кепилдик берген. Тексти улантып окуйбуз. Жеке адам өз укуктарына төрөлгөндө эле ээ болот. Аны мамлекет бербейт деп таанылган. Ар бир адам жашоого, эркиндикке жана жеке кол тийбестикке укуктуу. Адамдын жашоо укугу, саясий укугу, кыйноого жана мыйзамсыз камакка алынбашы, өз пикирине, мүлккө ээ болушу, эркин жыйын өткөрүү укугу жана диний эркиндиги, динин жарандыгын өзгөртүү, эмгек жана башка укуктары кепилденген. Башкача айтканда, бул укуктарды мамлекет кепилдик берип коргогон. Эми даттануу деген сөздүн маанисине көңүл бурабыз. Ар бир адам даттанууга акысы бар. Демек, ал арызданууга акысы бар. Уюмдарга кайрылып, өзүнүн арызын, датын айтууга акысы бар. Эгерде анын укугу бузулган болсо, анын укугун коргоо үчүн даттануусу каралат.
Текстти улантабыз. Өз жарандары үчүн бул укуктардын сакталышын кепилдөө бүгүн мамлекеттин фундаменталдык милдети болушу керек. Эгер аны мамлекет кепилдей албаса, ал жаран эл аралык деңгээлде даттанууга укугу бар. Адам укуктарынын жалпы декларациясына чейин мындай түшүнүк жок болчу. Декларация мындан сырткары адам укуктары боюнча азыркы кыймылдардын, дүйнө боюнча жарандык коомдун жана укук коргоочу уюмдардын жаралышына түрткү берген. Текстти окуп бүттүк. Эми түшүнгөнүбүздү текшерүү үчүн тапшырмаларды аткарабыз. Сүйлөмдөрдү окугула. Бул 3 сүйлөмдүн кайсынысында тыныш белгилери туура коюлганын тапкыла. Өзүңөрдү текшергиле. Биринчи сүйлөмдөгү тыныш белгиси туура коюлган. Адам баласы төрөлгөндөн баштап, ал адамдык укукка ээ. Силер да ушундай деп таптыңар деп ойлойм. Эми окшоштуктар тестин аткаргыла. Чыдамкайлык, сабырдуу. Бул эталон жуп. Бул эталон жуптагы окшоштукту аныктап, А, Б, В, Г варианттарынын арасынан бир туура жоопту тапкыла. Дагы бир эталон жуп. Көйгөй, чечүү. Бул жуптун ортосундагы байланышты, окшоштукту аныктап, берилген жооптордун арасынан бир туура жоопту тапкыла. Өзүңөрдү текшергиле. Чыдамкайлык, сабырдуу деген эталон жупка окшош жуп. Б. Алсыздык, күчсүз. Силер байкагандай, алсыздык жана күчсүздүк синонимдер, чыдамкайлык менен сабырдуулук дагы синонимдер. Бул жуптардын биринчи сөзүндөгү ылык мүчөсү экинчи сөздө алынып салынган. Бул окшоштуктарды туура таптыңар деп ойлойм. Экинчи эталон жуп көйгөй, чечүү. Көйгөйдү чечүү керек деген сүйлөм айтсак болот. Туура жооп Б. Гипотезаны далилдесе болот. Эми сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Силер жазып отурбастан сол тараптагы сүйлөмдүн башын оң тараптагы сүйлөмдүн уландысы менен жебе аркылуу туташтырып озеки аткарсаңар болот. Келгиле анда ойлонуп туташтырып көрөлү. Кандай туташтырганыңарды текшергиле. Адам баласы төрөлгөндө эле өз укуктарына ээ болот деген сүйлөм келип чыкты. Экинчи сүйлөм адам укуктарын мамлекеттердин конституциялары жана мыйзамдары коргойт. Үчүнчү сүйлөм эгерде жарандын укугун мамлекет кепилдей албаса, ал жаран эл аралык деңгээлде даттанууга укугу бар. Балдар, кырдаалдык тапшырманы теле сабак аяктагандан кийин
өтүлгөн сабакты кайталап көрүп, өз алдыңарча аткаргыла. Бул тапшырманы дептериңерге жазып, мугалимиңерге текшерүүгө жөнөткүлө. Адаттагыдай эле анын кеп-кеңештерин угуп, талкуулап алгандан кийин жакшылап оңдоп жазгыла. Бул тапшырмага көңүл бурабыз. Кыргызстандагы укук коргоочу бир уюмга ыктыярчы болууну каалап жүрөсүң дейли. Ошол уюмга келип, өзүңдү тааныштырып, адам укуктары жөнүндө билген нерселериңди айтып бер. Бүгүнкү сабактагы болгон материалды пайдалан жана татаал сүйлөмдөр менен сүйлөгөнгө аракет кыл. Бул сүйлөй турган сөздөрүңдү дептериңе жазып, даярданып ал. Бул жазуу ишин ийгиликтүү аяктагандан кийин портфолиоңарга салып сактап алгыла. Адамдын кандай укуктары бар деген суроо бүгүн бизди кызыктырып жатат. Адамдын укуктары көп. Алардын айрымдары биздин слайдта чагылдырылган. Бул укуктар өтө маанилүү, бардыгыбызга кеңири белгилүү укуктар. Эң алгач айта турганым, билим алууга укуктуусуңар. Муну силер жакшы билесиңер деп ойлойм. Ошондой эле силер өз өлкөңөрдү башкарууга катышууга укуктуусуңар. Кандай деп ойлойсуңар? Бул укугуңар кайсы учурдан баштап колдоносуңар? Жашоого, эркиндикке, кол тийбестикке укуктуусуңар. Демек, силер башка бирөөлөрдүн абийирине, эркиндигине, жашоосуна кол тийгизүүгө акыңар жок. Силер эмгектенүүгө, адилет жана жагымдуу эмгек шарттарына ээ болууга укуктуусуңар. Эркин болууга укуктуусуңар. Кулчулукка тыюу салынгат. Мыйзам алдында бардыгыбыз бирдей корголууга укуктуубуз. Бай, кедей деп отурбай, же статусу жогору, социалдык абалы жогору адам, же кедей адам деп бөлүү бул укукка, мыйзамга туура келбеген көрүнүш. Маалымат алууга укуктуусуңар. Мүлккө ээ болууга укуктуусуңар. Бул укуктарыңарды жакшы билесиңер деп ойлойм. Үй бүлөлүү болууга, никеге турууга, үй бүлө күтүүгө, үй бүлөңөрдү сактоого же камкордук кылып коргоого укуктуусуңар. Балдар, байкадыңарбы? Бул укуктар өтө маанилүү укуктар экен. Албетте, адам укуктарын коргоону биз дайыма эле биле бербейбиз. Муну билүү өтө маанилүү. Бүгүн ошондуктан бул жөнүндө сөз кылып жатабыз. Адам укуктарын коргоону чагылдырган сүрөт конкурсун жарыялайлы. Конкурсту жарыялаган жарыя жазып көргүлө. Жарыя жазууда силер көңүл бура турган нерселер бул конкурстун кандай талаптары бар? Кимдер конкурска катышса болот? Конкурска кандай сүрөттөрдү жөнөтсө болот? Кайсы убакытка чейин тапшырса мүмкүн? Сүрөттүн өлчөмү кандай болсун? Бул конкурсту өткөрүп жаткан мекеменин дареги кандай? Же электрондук дареги, же телефону көрсөтүлүш керек. Мына ушул нерселердин баарын эске алган жарыя жазып, жазган жарыяңар менен группаңардагы классташтарыңар менен бөлүшкүлө. Бири-бириңердин жарыяларыңарды окуп, оңдоп түздөп, кеп-кеңешиңерди айтып, толуктап, эң мыкты жазылган жарыяны тандасаңар болот. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө
сақ саламатта болғыла.